Бак дарак тигүү, токойлордун аянтын кеңейтүү, климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүдөгү эффективдүү жана жеткиликтүү чара. Мисалы, токойлор жылына 2 миллиард тоннага чейинки көмүртек диоксидин жок кыла алат. Изилдөөлөргө ылайык, токойлор зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүп чыгуусун азайтып, күндүн глобалдык ысышын 2 градуска чейин төмөндөтөт. Бак дарактар өзүнө абадагы көмүр кычкыл газын сиңирип, кычкылтек бөлүп чыгарат. Муну менен катар ысык күндөрү абаны салкын, нымдуу кармап, микроклиматты жакшыртып, чаңдан коргойт. Көп жылдык бактар климаттын өзгөрүшүнө туруштук берип, ири шаарлардагы абанын температурасын 8 градус Цельсийге чейин төмөндөтө алат. Дарактар сел жана жер көчкүнүн алдын алат. Ошондой эле био ар түрдүүлүккө тийгизген таасири чоң. Мисалы, бир эле бак жүздөгөн курт-кумурска, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, козу карындар сыяктуу өсүмдүктөрдүн үйү боло алат. Адистердин айтымында бак даракты жаз мезгилинде аймактын климатынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен отургузуш керек. Мисалы, Ош, Жалал Абад, Бишкек сыяктуу климаты жылуу жерге бадам, мисте, жаңгак тиксе болот. Ал эми терек, кара жыгач, өрүк ысык же салкын аймактарда да өсө берет.